бул дүйнөнү караңгылык каптап бараткандай. Адеп ахлактык, рухий жактан туңгуюкту көздөп бараткандай туюлат. Жаштардын эле эмес, улуу муундагы адамдардын да моралдык жактан бузулушу барган сайын күч алууда. Көптөгөн адамдар үчүн жүрүм-турумдун моралдык стандарттарынын түшүнүгү эскирген, керексиз нерседей болуп калды. Күндө уккан кабарлардан коркунучтуу зордук-зомбулуктарды укканда жүрөктөр титиречүдөй эле абал. Аны менен бирге байлыкка болгон умтулуу адамдык баалуулуктарды тепсебиге алып келип жаткандай. Өзүнүн көздөгөнүнө жетиш үчүн канчаларды тепсеп өтүп бараткандар андан көп. Ушундай чөйрөдө жашап жаткан машаякчы үчүн бул абал жөн карап тура албагыдай абал. Көргөндөн кийин качууга болбойт. Бирге болуп аралашууга да болбойт. Арасында байкалбай жашап, жөн эле күн өткөрө берүүгө да мүмкүн эмес. Бул дүйнөдөн жашырынып, коопсуздукту жана бейпилдикти табуу да мүмкүн эмес. Бул күнөөкөр, ырайымсыз чөйрөдөн качып, тынчтык, кубаныч бийлик кылган жерди тапкын келет. Бирок андай жай жер бетинде жок да. Ушул күндөрдө жашап жаткан өзүнүн уул кыздарына Ыйсанын айткан сөзү бар да. Мындай доордо жашап жаткан машаякчы жашыныш эмес, башкача кадам кылыш керек да. Силер дүйнөнүн жарыгысыңар, тоо үстүндөгү шаар жашырына албайт деп айтылат жазууда. Бул дүйнөнүн караңгылыгы канчалык коюу болсо, Ыйсага ишенгендердин жарыгы ошончолук жаркырап, даана көрүнүп турушу керек. Силердин жарыгыңар да адамдардын алдында так ошондой жаркырап турсун. Алар силердин жакшы иштериңерди көрүп, асмандагы атаңарды даңкташсын. Бул сөздөрдөн жарык болуп жаткан адамдар аркылуу мен дүйнөнүн жарыгымын деген инсан таанылып, даңкталышы керек экени байкалат. Коюу караңгылыкта нурун чачкан, өмүргө багыт берген жарык болуңуз деп чакыргым келет.